Саламатсызбы? Менин жолдошум өтүп кеткенине 5 жыл болду. Үй жолдошумдун атында болчу. Эми азыр кредит алайын десем, үй сиздин атыңызда эмес экен дейт. Юристтен сурасам, күйөөңүз өткөндө үй автоматтык түрдө сизге өтөт деген болчу. Бирок өтпөптүр. Ошонун жол жобосун айтып бериңизчи. Сурооңуз түшүнүктүү. Автоматтык түрдө өтөт деген бул жок. Автоматтык түрдө ал өзүнөн өзү каза болгон адамдан башка бир адамга өтүп калышы мүмкүн эмес. Кантип өтөт? Бул мурас жолу менен. Демек, мыйзамдуу мурас жолу менен өтөт. Каза болгон адамдын биринчи кезектеги мураскерлери бул жубайы, анан балдары. Эгерде мындай адамдар жок боло турган болсо, анда экинчи кезектеги мураскерлер өтөт. Бул бир туугандары. А сиздин учуруңузда кандай болуш керек болчу? Демек, жолдошуңуз каза болгондон кийин 6 ай аралыгында сиз жашаган, демек, мүлк жайгашкан жердеги мамлекеттик нотариуска барып арыз беришиңиз керек болчу. Мен мураскермин. Демек, менин жолдошумдун атындагы мүлктү мени мураскер катары таап, мага каттап бериңиз деп. Сизге мурасты өткөрүү боюнча мамлекеттик нотариус атайын мураскер деп таап берет. Мурас укугун берет. Ал документ менен сиз мамлекеттик каттоо кызматына, демек, кадастр мекемесинен өзүңүзгө өткөрүп аласыз. Ошол учурдан баштап, демек, катталган күндөн баштап, бул мүлк сиздин намыңызда болот. Ал эми сиз өзүңүздүн намыңыздагы мүлктү ошол эле күрөө коюуда, мына сурооңузду айтып жатасыз, кредит боюнча, насыя алуу боюнча күрөө катары кое албай жатамын деп туруп. Бул мүлктү сиз ал өткөрүп алгандан кийин каалагандай, өзүңүз каалагандай пайдалансаңыз болот. Күрөөгө коесузбу, ал мүлктү сатасызбы, же балдарыңызга, же өткөрүп берүү маселелерин карасаңыз болот. Эгерде бүгүнкү күнгө чейин ал мүлк сиздин намыңызга өтпөгөн болсо, бул мөөнөттү өткөрүп жибергенсиз. Сиз мөөнөттү өткөрүп жибергенсиз, себеби сиз 6 ай аралыгында кайрылбагансыз. Эми мамлекеттик нотариуска барсаңыз, ал сизге токтом чыгарып берет. Демек, мөөнөттү өткөрүп жибердиңиз, сотко кайрылыңыз деп токтом, атайын токтом кабыл алып берет мамлекеттик нотариус. Ал токтомду алып, сиз мөөнөттү калыбына келтирүү жөнүндө сотко арыз бериңиз. Сот сиздин арызыңызды карап чыгып, мөөнөтүңүздү калыбына келтирет. Андан кийин мамлекеттик нотариус бул сиздин жолдошуңуздан калган мүлктү сиздин намыңызга, демек, өткөрүп берет. Бул жол менен сиз менчик укугун ала аласыз. Кыргыз Республикасынын Жарандык кодекси 1154 берени мурастоо укугу жөнүндө күбөлүктү берүү. Мурастоо укугу жөнүндө күбөлүк мурас ачылган орду боюнча нотариус же мыйзамга ылайык мындай нотариалдык иш жүргүзүүгө ыйгарым укуктуу кызмат адамы тарабынан берилет. Мураскорлорго мурастоо укугу жөнүндө күбөлүк мурас ачылган күндөн тартып 6 ай өткөндөн кийин берилет. 1155 берени мурасты кабыл алуу мөөнөтүн өткөрүп жиберүүнүн натыйжалары. Эгерде мураскор белгиленген мөөнөттө ушул кодекстин 1153 статьясында каралган аракеттерди жасабаса, ал мурасты кабыл алган жок деп эсептелинет. Мурасты кабыл алган бардык мураскорлордун кат жүзүндөгү макулдугу болгондо, кечиккен мураскор мурасты кабыл алуу жөнүндө арыз бериши мүмкүн. Жүйөлүү себептер менен кечиккен мураскордун доосу боюнча сот ага мурасты кабыл алуу жөнүндө арызды берүү үчүн жетиштүү болгон кошумча мөөнөттү белгилей алат.